Bir мисалды айта кетейин, эми дүйнөлүк илим көтөрүлүп жаткан проблема, көтөрүп жаткан бул университеттерде фундаменталдык илимдердин сапаттуу окутуу. Өнүккөн өлкөлөрдө физика, математика, химия жана биология илимдеринин заманбап деңгээлде окутулуусу биринчи орунга коюлуп келатат. Бул бекеринен эмес, анткени жогорудагы аталган предметтер илимий техникалык прогресстин негизги локомотиви болууда. Тилекке каршы бизде фундаменталдык илимдерди окутуу солгундап кеткенин сиздерге белгилеп кетем. Мен 3 жыл жүрдүм, 2 министрге далилдеп берип жүрдүм. Аягында Сариева зам руководитель администрация болгондо депутат элем да. Эмнеге силер математиканы 6 сааттан 4 саат кыскарттыңар десем, мен кыскарткан жокмун дейт да. Азыр дагы сурап атам да, силер жумасына саатыңардын баарын карап чыккыла. Калган берке коом таануу, анан Манасты таануу, анан тигилер булардын баары тең факультатив болуш керек, урматтуу коллега. Биздиге балдарыбызга керек билимдерди бериңиздер. Сиздер айтпасаңыздар, анан биз саясатчылар киргизе беребиз да. Биз каалаган нерсенин баарын тең. Мурунку сааттар көп болсун, ошонун аркылуу анан акча табабыз деп мугалимдер өзүлөрү дагы көбөйтө берген, ар кайсы предметтин баарын. Азыр болсо, заманга эмне керек болсо, ошо предметтерди баарын кайра ордуна коюп алып келишиңиздер керек.